Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Түз эфирге чыкканга Zoom biraz nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Daha bir jolo hurmatly mekendештер. Үн кандай угулуп атат? Ушул боюнча кыскача бул жака мына тааныштар Рустам эке тагдыр мүмкүн болсо звук кандай чыгып атат ушул боюнча айтып койсоңуздар. Жана биздин бетибиз жана башкабыз кандай көрүнүп атат? Мындай свет деп коелу. Бүгүнкү түз эфир болуп аткандын эфирдин темасы биздин карындашыбыз Орозайым Нарматова болмокчу. Бул карындашыбыздын тегерегинде бир канча көп маселелер болуп атат. Жеке өзүмчө айта кетсем, менин маселем бул жакта калсын. Бирок жаныңдагы жүргөн адамга, же болбосо билген адамыңа ошондой жаап, жаманаттуу сөздөр жабылып, өтө жаман сөздөр айтылып атса, карап тура албайт экенсиң. Ал жакта комментарийлерди бир аз окуп дагы аябай таң калдым. Чыгарган авторго аябай бир жакшы алкыштарды айтып, сен молодецсиң, сен барсың, сен патриотсың, жигитсиң, андай деген сөздөр айтылууда. Чындыгында биз кандай калк болуп калдык, кандай эл болуп калдык, өтө түшүнүксүз. Мен жалпы айткан жокмун, жалпы эл эмес, ошол комментарий жазып аткандарга. Мен айтып атканым кимге тиешелүү болсо, ошолорго айтып атамын. Анча-мынча суроолоруңар болсо, сөзсүз түрдө жазып койсоңуздар, сөзсүз жооп беребиз. Айбек Боробуев, туура айтасыз, өтө туура айтасыз. Ошол убакта ошо кемпир-абад маселеси боюнча чыгып жүргөнбүз. Ал сөзүбүздөн кайтпайбыз, аны айтып келебиз дайыма. Мен жанымда, мен жалгыз эмесмин бүгүн. Дагы түз эфирде буга чейин дагы айтып келген, ошол карындашыбыздын агалары биз болуп келебиз, жана мындан кийин биз болобуз. Агасы катары биз турабыз деген адамдардын катарында бүгүнкү күндө жанымда Нурбек Кубанычбеков да бар. Өзүң неме кичине салам айтып неме кылып кой. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим. Көптөн бери эфирге дагы чыга элекпиз. Кээ бир адамдарга теңелип бир төмөн деңгээлге түшпөй эле коелу дегенбиз, бирок акыркы күндөр аябай чектен чыгып кетишти. Мындай жигиттик намысы жок экенин, жигит деген атка татып алган кээ бир жигиттер чыгып, Орозайым Нарматованын дарегине болуп көрбөгөндөй, өзүнө эле эмес, каза болуп калган энесине, каза болуп калган бир тууган агасына, атасына, бир туугандарына, туушкан, койчу, ким жакын болсо эч кимисин соо койбой жамандап аткандыктан жүрөк чыдабады. Эми ошондой адамдарга кандай баа бересиңер, урматтуу кыргызстандыктар? Ал жигитмин деп айтууга да акысы жок. Орозайым кыз бала. Кыргыздын жигиттери эч качан кыздардын үстүнөн үстөмдүк кылып, же болбосо каралап, көө жаап, жала жаап жүргөн эмес. Бул кыргыздын жигитимин дегенге таандык сыпат эмес да. Мен айтат элем, бүгүн ал жамандашы мүмкүн, каралашы мүмкүн, бирок чындыгы андай эмес. Мына ошол Орозайым Нарматовага эрегешип, аны жаманатты кылам деген жигиттер бир аз көзүңөрдү ачкыла.
карындашыбыз жалгыз экен, эмне десек жараша берет дегенди токтоткула. Эгерде буну токтотпогон болсоңор, дагы жала жаап каза болуп калган энесин тынч койбой, агасын тынч койбой, дагы бир ушундай ыплас сөзүңөрдү айта бере турган болсоңор, жакшылык күтпөгүлө. Биз ал кызды силердин жала жаап каралаган кара ниет, кара мүтөз оюңарга, же болбосо силердин бир мындай жамандыкка түрткөн ниетиңерге биз жол бербейбиз. Жетишет уже. Сабыр кылган дагы бизчалык болор. Бүгүн бийлигиңерге ишенип, же болбосо бийликтеги адамдарыңарга ишенип, бир кыздын үстүнөн ушунчалык сүйлөп аткан болсоңор, эртеңки күндү дагы эстегиле. Биз коркпойбуз эч кимден. Корккон дагы эмеспиз, коркпойбуз. Бүгүн силердин күчүңөр бар да, колуңардан баардык нерсе келерде, бирок чындыкты айтабыз. Айтып келгенбиз. Мындан кийин дагы айтабыз. Бир-эки чыгып эле жамандап койсом, же каралап койсом, булар оозун жаап калат. Же бир отолло бизге сөз сүйлөбөй калат дегенде, мындай алыс сүрүп койгула, ал бизге таандык эмес. Кандай убак болбосун, кандай учур болбосун, ким болбосун бийликте адилетсизди адилетсиздик кылып атат деп, туура эмести туура эмес кылып атат деп айтабыз. Мына ушул жагыбыздан көптөгөн аял кишиге теңелип аткан өзүн эркекмин деп жүргөндөргө караганда бийик турабыз. Муну биз уялбай айтабыз. Ошондуктан Оразайым Нарматовага асылып аткандар, токтоткула мындан кийин. Ар бириңдин башыңда Оразайым Нарматованын башына келген оор сыноолор бар. Ар бирибиздин башыбызда бар. Мына ошондой оор сыноолор башта жүргөндө табалап, болбогон сөздөрдү айтып, каралап, жамандаган бул өтө туура эмес. Кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, сиздер дагы калыс болуңуздар. Комментарийга бир аз көңүл буруп коелу. Бул жакта жоголгулачы, кызыңарды тыйып албайсыңарбы, жана башка деген бир канча СМСтер келип атат. Урматтуу мекендештер, биздин кызыбыз Оразайым Нарматова айтса силерди эмес, силердин бир туугандарыңар эмес, силердин үй бүлөңөргө кирешкен жок. Ал кыз айтып атат, бүгүнкү бийликте турган адамдарга сын айтып атат. Ал бийликке жагынамын деп, жагынамын дегендер адамдарга, жагынам деген адамдарга силер өзүңөр кыз чүжериңерди кыз кыла деп, эркек адамды айтып аткан жалган жаллардын бардыгын жаап аткан адамдарды кыз кыла деп койсоңор, анда биз сөзсүз түрдө биз өзүбүз билип башкача айтмакпыз. Бирок достор, бул жерде мындай болуп атат да, тең салмактуу болуш керек. Азыр Нурбек айтмакчы, бул адамдын мындай оюна келбеген нерсе да, каза болгон. Апасы каза болуп, психологически ооруп калды. Психология жактан аз бүгүнкү күндө жабыркап атат деп, жалган жалааны жаадырып атат да. Ал кыздын күчүнү биз билебиз. Ал кыздын духуну билебиз. Андай оордукту көтөргөн адам дагы бар, бирок ишенип кой бергиле. Жаманатты кылып аткан эркектер андай күндү силер көрбөгүлө. Мен силерге да каалабайм андай күндөрдү. Мен силерге да каалабайм. Кудай сактасын андай күндөрдү башыңарга туш келтиргендери. Ал кыз күчтүү экен көтөрүп атат ошондой нерселерди. Ошол күчтүүлүктү көрсөтүп атып, ошондой күндү көрүп аткан кыз кайра өзүнө келип, кайра иштеп атат. Кайра духуну көрсөтүп атат. Бул кандай дух дейт деп айтасыңар. Андай духту ошол жаманатты кылып аткан жанагы атын атай албайм да. Көпчүлүгү айтат го. Атын атасаң ал сасыйт депчи. Урматтуу сасык. Ушундай эле айтайынчы. Мындан кийин кыз чүжериң сен кыз. Кызга теңелбе. Эркексинби? Эркек бизге асыл. Агалары биз болобуз. Бизге асыл, бизге теңел. Бирок кыз балага теңелбе. Суранам сенден. Адам бол.
андай күндөрдү сеника дагы мага дагы жөнөкөй кыргыз адамдарга башына түшүрбөсүн андай күндөрдү. Андай оор күндөрдү ошолорду айтып деп роликти, профессионалдуу ролик чыгарып атасыңар, бирок ошонун түбүндө комментарий жазып кол чабып аткан урматтуу калайык калк кандай адам болдук биз? Түшүнөм, көпчүлүгү фейккен, көпчүлүгү ошол адамдардын тегерегинде отурган өзүнүн дежурный адамдары экен. Макул дейли. Бирок Кудай бар да. Бирок акты дагы мындай реалдуураак карабайлыбы? Ар нерсе чыгара берсе эле кол чаап отура бересиңерби? Ошол Сасыкты айтайын, Сасыкты. Сен кече күнү Жээнбеков убакта ким элең? Сен кече күнү Бакиев убагында ким элең? Ага чейин ким болдуң эле? Атамбаев убагында ким болдуң сен? Сен кечеги Мирлан Самикожо айтмакчы, колоттон чыккан бир коёнсуң да. Туурабы? Сен кече байчечекейсиң да, кечеки күн жарк этип чыга калгыдай. Сен бүгүнкү күндө кызгалдаксың да. Бир күн күлдөйсүң. Бирок эртеси күнү сен гүлүгүң чачылат. Сен сасып атасың бүгүн күндөчү. Сасык үчүн бизге окшогон эркектер сага теңелген жок. Кой дедик, ким эле коелу дедик. Бирок сен күндөн күнгө сасып атасың. Күндөн күнгө асылып атасың ар кимгечи. Эркексиңби? Реалдуу карайсыңбы? Анда сен Кыргызстан үчүн бирдемке кылып койчу, суранам сенден. Кыргызстаның үчүн бир иш кылып койчу. Андан кийин мен блогермин же болбосо патриотмун дечи. Сен агалагандан, жагалагандан башка эчтемке жасаган жоксуң. Урматтуу Сасык. Сен сассаң да сен урматтуу деп айтабыз. Башка сөз жок сагачы. Бүгүнкү күндөн баштап буга чейин да асылып келдиң. Сен асылганыңды токтот, бизге асыл. Макул, бизге жаса роликтериңди. Бирок суранам сенден. Каза болгон апасына, каза болгон Рамадылык агасына асылба. Бул кыргыздардын эң жаман иштеринин бири. Бул туура келбейт сага. Туура иштерди кылчы, суранам сенден. Реалдуу көчөгө чыгып активист болчу. Көчөнү шыпырчы хотя бы. Же болбосо булгап кеткен, пакет ыргытып кеткен жерлериңди тазалачы. Кыргызстанга салымыңды кошчу. Кел. Бул жерде азыр силер кимсиңер жана башка деген сөздөрдүн бардыгын урматтуу мекендештер, реалдуу карайлычы. Ал кыз орозайым эркек кылбаган нерселерди кылып, да бүгүнкү күндө таксопаркы бар. Бүгүнкү күндө өзүнүн бизнесин аткарып атат. Бүгүнкү күндө кыз бала болуп өзүнүн ишин кылып келатат. Эмне мынча агалар аларга көзүңөрдү атып мындай жаман көрүп атасыңар? Ал реалдуу өзүнүн ишин кылып атат да. Бирөөнүкүн урдадыбы? Же мамлекетке кол салдыбы? Же мамлекетти жактап, мамлекетти актап акча жасап атабы? Кечирип койгула. Ал өзүнүн тиричилигин кылып атат. Асылсаңар, достор, мошенниктерге, алдап аткан адамдарга жана башкаларга асылгыла. Кыз баланы асылганды токтоткула. Биз ушунча күн келип бир кыздарга асылган эмеспиз. Мекенчил биздин карындаштарыбыз бар. Урматтуу Сасык, сурап ал. Биз ошондо дагы ошол жерге барып куттуктап жүргөн адамдарданбыз. Садыр Жапаровдун туулган күнүндө Москвада чогуу өткөзгөн күндөр болгон. Биз андайларды айтпайбыз. Эмнеге айтабыз? Биз өзүбүздүн патриотчулуктубузду, өзүбүздүн колубуздан келген ишибизди, реалдуу нерселерди кылып келгенбиз, кылып келебиз. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, реалдуу баалаганды үйрөнөлү. Сасытпагыла, сураныч. Ошол силердин жактоочуңарбы, не дейсиңер? Көпчүлүк беркилердин адамын маалыматты мындай реалдуу чыгарам деп аракет кылып атат. Бүт калп. Нарматовага берген маалыматтын көпчүлүгү калп. Бүт калп. Ошол видеоролик буга чейин мен доказательства бар, менде факты бар деген Сасык эркексиңби? Анда эркекче чыгар.
жөн эле калыпты чыгар эле факты бар факты дей бербечи. Адам болчу, суранам. Азыр булар моундай кылып атат. Өздөрү бир жалган маалыматты таркатат дагы. Кайра ошого ишенип алып туруп, анан кайра өздөрү чукуп сүйлөп жүрөт да. Бул мындай түркөйлүктүн, надандыктын жеткен чеги. Бул өздөрүн патриот сезип атат. Бир нерсени эсиңерге салып коеюн. Силер кыргыздын уулумун деп көкүрөк кагып аткан болсоңор, биз дагы кыргыздын уулубуз. Мен көптөн бери айтып келатам. Каныңарда кыргыздын каны дүркүрөп айланса, биздин дагы каныбызда кыргыздын каны дүркүрөп айланат. Бирок силерден айырмаланып, бийлиги бар турда, колунда турганда, мына ошол Оразайым Нарматованын дарегине 2 жылдан бери токтобой айтып аткан жигитмин деген өзүн жигит сөрөй. Айтып атканга караганда, ар бийликтин тушунда биз чындыкты айтабыз. Ошон үчүн алардан айырмаланып турабыз. Оразайым Нарматова ал саясатчы. Силерге караганда саясаттан мурун аралашкан. Силер Садыр Жапаровду ачык колдой албай жүргөндө, ошол кыз ачык колдоп аянтка митингге чыгып, Садыр Жапаровдун тарапташы болуп, кыйкырып, ошонун укугун талашып. Каякта элең ошондо, Жок болчу. Кече каякта элең сен. Кече сиз жогоруда айткандай, Самый Кожо айткандай, бул коктудагы коён. Бүгүн барсын, мен ошон үчүн айтып атам. Бүгүн барсыңар силер, эртең жоксуңар. Ошондуктан ал кыз балага теңелбей, эгер өзүңдү жигитмин деп сезсең, менде жигиттик сыпаат бар деп сезсең, өзүңү чыныгы кыргыздын уулумун деп сезсең, мындан кийин токтот. Эгерде ошол жогоруда аталган сыпааттар сенде жок болсо, ага татыксыз болсоң, анда каалаганын кыла бер. Сага башка сөз жок. Төшөгүнө чейин кеттиң. Үй бүлөсүнө чейин кеттиң. Сүйлөгөн сөзүң калбады. Кыргызстанда сендей ыплас адамды, мындай оозунан ыплас сөз чыккан адамды көрө эле келем. Токтот. Кыргызстан сенин менчигиң эмес. Бүгүнкү бийликте отургандардын да менчиги эмес. Бардыгыбыздыкы Кыргызстан. Мен кыргыздын жаранымын, кыргыздын уулумун. Мен өз оюму, өз пикирими, өз көз карашымды өзүм билем. Өзүм айта алам. Ага эч кимдин көгөт кая албайсың. Президент дагы, премьериң дагы, Жогорку кеңештин төрагасы дагы, башкасы дагы. Ал менин инсандык укугум, конституциялык укугум. Ошондой эле Оразайымдын да өзүнүн укугу бар. Өзүнүн пикирин, оюн ачык айтууга. А силер болсо, саясат тармагында сын пикир эмес, жеке жашоого өтүп кетип атасыңар. Жеке жашоо менен сын пикирдин айырмасын билбей турган болсоңор, саясат жөнүндө сүйлөбөгүлө мындан кийин. Оозуңарды ачпагыла. Качан акылыңар жеткенде ошо саясат жөнүндө сүйлөгөнгө, андан кийин сүйлөгүлө. Биз эми сабырдын дагы чеги болот. Сабыр кылдык, токтоп калар, акылына кирип калар. Жок, айнанайын, айладансында мындай бар аял кишисиңер го, барсыңарбы аял кишилер айланасында? Айтпайсыңарбы? Кой, жигит, анчалык төмөн түшпө. Өзүң бийигирак сез бир аз деп койгулачы, бай болгурлар. Комментарийде дагы ар кандай ойлорду жазасыңар, оозун жаап турбайбы? Ал кантип жабат? Кайра ошондой Курманжан Даткадай эр жүрөк ачык айтып аткан кызыңарды колдобойсуңарбы? Ал жалаа жапкан жокко, бул жанакы богзатка окшоп. Ал болгонун болгондой айтып атат. Болсо үй бүлөсүнө киришкен жок бийликтегилердин. Алардын семьясын айткан жок, ата-энесин айткан жок, уул кызын айткан жок, кудаасын айткан жок. Түздөн түз өздөрүн сындап атат. Бул жакшы эле көрүнүш, мыйзам ченемдүү көрүнүш. А тигил бир отоло түшүп кетти төмөнгө. Ушуну биз кыргыздар акыйкат болушубуз керек. Же бизди көрдүңөрбү, бир кызга биз ашыкча сүйлөгөнүбүздү? Биз сүйлөбөйбүз. Биз билебиз өзүбүздү кантип алып жүрүштү. Каерде сүйлөштү дагы билебиз. Ошондуктан келгиле, урматтуу агалар, айрыкча жигиттер. Ким кайсы тарап бол, ошол тарап бол, бирок жигиттер биз жигиттик сыпаатты сактап калалы. Бардыгыбыз жигиттей бололу. Андан кийин дагы бир кайрылуусунда мындай деген сөз жүрөт да. Өзүнүн партиялаштары
жемелеп атат, өзүнүн партиялаштары жаман көрүп атат депчи. Урматтуу мекендештер, ошончо кыргыз адамдын атынан, кыргыздардын атынан, жалпы эле элдин атынан сүйлөп аткан ошол сасык тын сөзүнө көпчүлүгүңөр ишенип атасыздар да. Өзүнүн партиялаштары эч убакта жемелеген эмес ал кызды. Бар арасында, бирок реалдуу караганда мына биз жүрөбүз. Кечирип койсун. Ал кыз менен чогуу иштешип, чогуу эле жүрүшөт бардыгы. Калп чыгарып аткан маалыматтардын бардыгы мына биз реалдуу айтабыз. Калп ушунчалык доказательство ишенимдүү түрдө мындай неме кылышсын, биз менен сүйлөшсүн, биз жооп беребиз ошолорго. Урматтуу мекендештер, сасыкка теңелип, биз да сасык сөздөрдү мындайча айтканда тийген сайын сасып атканын биз билип атабыз, бирок сасыкыбыз келген жок, ачык эле. Ушул күнгө чейин эчтемке дебедик, макул дедик. Бирок сасып эле келатат, сасып эле келатат, сасып эле келатат. Бир өзүңөр дагы реалдуу карагылачы, суранчы бардыгыңыздарга. Бир эме да. Азыр мына комментарийде жазып атасыздар, урматтуу туугандар. Мындай. Оразайым азыркы бийлик, мурунку бийликке дагы сын пикир айтып келген. Ошондо азыркы богзатыңар каякта эле? Жок эле да. Анан азыркы замандын курманжандаткысы десе мен жаңылбайм. Бирөөгө жагабы, жакпайбы бул башка маселе, бирок кайсы бийлик болбосун, кандай учур болбосун, өзүнүн пикирин, өзүнүн оюн коркпой түз айтып келет. Бул мынау богзатыңар караганда эрдик кылып атат. Бул жигиттик кылып атат ошо бекзатка караганда, салыштырмалуу. А булар коён болуп, тапаны соруп, айыга окшоп жаткан убагында чыккан эмес. Көргөн дагы эмеспиз. А бүгүн не деп атат? Мындай дейт. Мен дейт кыргыз элим үчүн баатырмын. Мен силер үчүн башымы канжагага урдум. Эй, Атамбаев малында урбай белең кыйын болсо. Элге күйөт экенсин, Жээнбеков малына урбай белең башыңды. А бүгүн мени бийликте эмес адамдарды, же болбосо оппозиция адамдарды жамандап, каралап, мен баатырмын, бул катындык, бул баатырдык эмес. Баатыр адам ар кандай жоого тик барат. Сен жоого тик барган жоксуң. Бирөөнүн колтугуна кирип алып баатыр боло бербе. Колуңарда бардыгы бар. Бардыгы бар. Таанышыңар бар, бийлигиңер бар, башкаңар бар. Мен баатырмын дебегиле. Эскертип коеюн, бул баатырдык эмес, бул катындык. Мындай жалпак орой тил менен айтканда. Бунтип айтпасак силерге жетпей калды. Мына Атамбаев малында биз көргүлүктө көргөнбүз. Бир аз. Бирок ошол маалда да айтып келгенбиз. Бирок айткан эмессиңер. Каерде айттыңар эле, эмне дедиңер эле деген болсоңор, биз видео далилдер менен силердин бетиңерге далилдеп коебуз. Биз факты менен айтабыз ар нерсени. Бүгүн эле Коктуголоттон чыгып силерге окшоп, мына жана жогоруда айткандай байчечекей болгон жокпуз. Биз арчабыз, узакка барабыз. Чындык үчүн. Ошондуктан өзүңөр эле бир байчечекей болсоңор же күн карама болсоңор, башкасы да ошо мендей деп өзүңөр жөнүндө бийик ойлой бербегиле. Биз андай эмеспиз тилекке каршы. Оразайым Нарматовага дагы тил тийгизгенди токтотуп, саясий багытта мындай орду менен сын пикир айткыла. Үй бүлөсүнө, жеке жашоосуна, ал бизнес кылса ал өзү кылды. Мамлекеттен жеген жок. Казынадан жеген жок. Бирөөнү алдап какшатып кеткен жок. Ал өз мээнети менен, адал эмгеги менен ошол нерсеге жетишти. Молодец, кыргыздын кызы ушуга жетти деп кол чапкандын ордуна ичкүйдүүлүк кылбагыла. Же өзүңөр ошого жетип алгыла. Жанакы бизде мындай мен эсимде бир нерсе келип кетти да, мая катары айтып кетейин. Урматтуу мекендештер, кичикей 5-классымда бир окуя болгондо. Бирөөгө кичикей кезде билесиңер, эркек балдар раз-на-раз дегенди жакшы көрөт элек. Анан бир балага көпчүлүгү чыкпайт эле раз-на-раз. Эмнеге деп сурай берет элем да. Десем, ал жеңилип калса ар барып бир таш көтөрүп келет депчи. Урматтуу сасык, агаңа окшобочу суранычы. Агаңа окшобочу суранычы. Агаңдан эч мындак жалбырагынан алыс түшкөн эмессиң да. Агаңа көп биясың сенчи. Ошондуктан чыдабас болбой, реалдуу саясатты чын жүрөктөн күрөшөбүз десеңер, реалдуу күрөшкүлө. Чыдабай жеке жак асылганыңар токтоткула мындан кийин. Мен өткөндө айттым эле. Жана Байдилдар Сарнагоевдун ырынчы кала берди дегенчи. Ал мен итсин деди. Ооба, итмин дедим.
дегендей. Бул биз унчукпай койдук бугачы. Ошол мен ошол ырды сага арнадым, жана сага окшогондорго арнадым. Мындан токтот. Эми биз бир айтабыз жакшы, эки айтабыз. Бирок аябай чектен чыгып кеттиң, акыркылары өтө чектен чыгып кеттиң. Жеке биздин агасы катары бизге да катуу тийди. Мына ушуну көрүп аткандар, кол чаап, коштоп, кубаттагандын ордуна силер да адилеттүү болгула. Бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарды тынч коелу. Алар жаткан жер жайлуу болсун. Мындай сыздап, кайгырып жүргөн адамдардын үстүнөн күлкү кылып, табалап күлбөйлү. Ар бирибиздин башыбызга андан жаман күн түшүп калышы мүмкүн. Аны эч ким билбейт. Эртеги күндүн болорун эмне болорун эч ким билбейбиз. Ошондуктан келгиле саясаттабы ошол багытта маданияттуу жол менен, орду менен мындай күрөш кылам дей турган болсок, же сын пикир айтам дей турган болсок, орду менен кылалы. Жанакы футболдун дагы өзүнүн мындай эрежеси бар да достор. Бокстун дагы ар кандай оюндун өзүнүн эрежеси бар. Ошондуктан достор, эрежеден сыртка чыкпайлы. Сасыктар эрежеден сыртка чыкпагыла. Мыйзамдуулук бул эреженин мындайча айтканда эреженин так жазылган мыйзамы. Ошол саясаттын өзүнүн эрежеси бул мыйзам. Ошондон чыкпагыла достор. Реалдуу болсоңор, анда чын иштегиле. Таза иштегиле, жеке жак өтпөгүлө. Игилик бардыңарга достор. Мындан кийин реалдуу бул жакта дагы көп комментарий жазылып атат, бирок комментарийлерге азыр окуп жооп бере турган болсок, өтө узап кетет. Мен бир баса белгилеп коеюн, азыр кайра сурап атасыңар ким жөнүндө деп. Мен биз атын атап айтканыбыздын себеби анын атын атап оозубузга ала турганга деле татыксыз. Богзат беле, аты ким эле? Аты Богзат деп кетсиздер го, мен билбейт экенмин, өзү Богзат ба аты чында эле? Ошого мындай атындагы оозуга алганга татыксыз. Эгер каршылашың болсо дагы мындай адилеттүү түз күрөшө турган болсо мындай ыплас эмес. Күрөшөсүн да. Бул да андай сыпат жок да. Анан оозуга деле алгыбыз келбей атат, чындыгында. Сөз ээсин табат. Бул жетет. Эртең сайрап чыгат, ошондо көрөсүңөр эмне дейт. Бул сөзсүз чыгат. Бул жөн отурбайт. Жумуш ошол да. Жумуш ошол, себеби нарактан тапшырма берилет, үрүп кой дейт, үрөт. Анан кийин байлап коюшат, бир аз отуруп турат. Анан дагы үрүп кой дейт, үрөт. Мындайча айтканда жана байлап кайра агытып койгон иттей эле да. Керек эмес маалда байлап коет, анан керектүү маалда итти агызып коесуң го, үйдө эч ким жокто кайтарып тур. Ошондой болуп атат да. Ит экенин өзү далилдеп атат чындыгында. Бирок мен жана жогоруда айткандай эле жеке жашоосуна, үй бүлөсүнө асылбасын. Ал ага таандык эмес. Давайте бардыгыбыз калыс бололу дагы. Ушуну колдоп коелу. Оразайым Нарматова, каалайсыңар, каалабайсыңарбы, мандат алды. 1 ай отурабы, 2 ай отурабы, ал саясатчы. Ал объективдүү сын айтат. Пикирин айтат. Ага укуктуу. Бул жеке бирөөнүн жашоосуна асылган жок. Тигилер эптеп үй бүлөсүн айтып, же кандайдыр бир ыплас жаман сөздөрдү айтып, бунун оозун жаба албайсыңар. Себеби ал жок нерсе. Жок, акча берип атат да, ошону актагысы келип атат да. Бакай айтпады беле бирде, Кашкарбаев беле, канча берсе ошого жараша кыйкырам депчи. Демек, бунун баары эле далилденип атпайбы. Ошондуктан келгиле калыс бололу, жөн эле бир адамдарды жок жерден эле мындай курмандыкка чала бербейли. Себеби калыс болбосок дагы көрүп туруп чындыкты, билип туруп биз эгерде колдобосок, ошо запкы тарткан адамга азап бергенге биз дагы шериктеш болуп калабыз. Келгиле шериктеш болбойлу, акырет бар. Ушундай туугандар. Так чыгарды, теманын атын так чыгардык. Ийгилик достор. Дагы биздики узарып кетпесин. Сиздер жадатпайлы убактыңарды билебиз. Азыр убакыт өтө баалуу. Биз алардагыдай өтө бир көп сүйлөгөнгө жана башкага калп менен сүйлөп көп сүйлөгөнгө биздин кудуретибиз жетпейт. Ошондуктан ийгилик достор, баарыбызга имандуулук, анан кийин дагы айтып кетет элем. Сасып аткан сасыктарга бир аз иман берсин, анан кийин ынсап берсин. Акырында айтарым, баа берерде караңыздар. Жеке жашоо, анан кийин саясат. Кандай сын пикир айтылып атат. Биз
саясат тармагында айтабыз. Жеке жашоо маймыл менен да жашап алсын биз айтпайбыз. Ал өзүнүн иши, ал жеке жашоосу. Ошо богзат маймыл менен жашайбы, эмне кылат, малканага кирип жатабы, ал өзүнүн иши. Жана башкасы ошол бийликтин тарапташтары. Силер жеке жашоого аралашпагыла. Ар ким өзү билет кандай жашашты. А бирок саясат жакта сын пикирди талдап, тактап, анан баа берип, пикириңерди айтып жүргүлө. Анан диплом жөнүндө да жазып атасыңар. Ороз айы менен башталды диплом текшерүү. Ороз айы менен бүттү. Аны да моюнга алгыла. Эгер жок андай эмес болду, жана башка бирөөлөрдүкү табылды десеңер далилдеп бергиле. Кана? Ким? Жок. Жок. Ошондуктан чындыкты моюңарга алып койгула. Эртелиби кечпи чындык чыгат. Баары бир чыгат. Аны эч ким көмө албайт. Жок, ал диплом ошол бир эле Ороз айым үчүн ачылып кайра бүтүн Кыргызстан үчүн ачылып кайра бүтүн Кыргызстан үчүн жабылды. Ошон үчүн достор, мында реалдыраак болбойлубу? Же ошондон кийин көрдүңүздөр канча адамдын депутаттын диплому подделка деп чыгарылды жана башка. Эми убагында биз күрөшкөнбүз, убагында айттык. Ошон үчүн Ороз айым соодалашкан жок да. А калганы соодалашты. Кече көрүп атпайсызбы? Мына капа болушпасын аларга да, мындан биз саясатчыларга айтабыз. Депутаттар көпчүлүгү мында тилин жутуп алды. Ал биздин өкүлдөр эмес экен, элдин өкүлдөрү. Элдин укугун коргой албайт. Алар өздөрүнүн укугун коргой албайт даже. Эл биякта туралы. А өзүнүн укугун жана элдин укугун коргогондорду биз бүгүн көрө албай атабыз. Туура баа бере албай атабыз. Ошентип жүрө берген болсок, анда кайдагы өнүгүү, кайдагы алдыга бир чоң кадам жок. Асман шаар салам дейт. Башкасы бизге жумушсуздук Кыргызстанда. Завод салалы, фабрика салалы. Тепсе темир дүзө турган кыргыздар, уул кыздарды алып келип иштейли ушул жерде. Жок талда. Мына мен 2,5 жылдан бери Кыргызстанда жүрөм. Жок, бизде өндүрүш тармагы жок, ноль. Анан кайдагы асман дейсиңер, кайдагы койгула. Экономиканы көтөрүш үчүн биз өндүрүш тармагын колго алышыбыз керек. Завод, фабрикалар салышыбыз керек. Жолдор туруп турат. Ал завод, фабрикасыз өндүрүш кыла албайбыз. Же болбосо экономиканы көтөрө албайбыз. Ийгилик достор. Аман болуңуздар. Мүмкүн болсо дагы чыкканга аракет кылабыз. Ийгилик достор. Аман болуңуздар. Калыс болуңуздар, ошол жетиштүү.